Ош облусу Ноокат району Төлөс айыл өкмөтүнө караштуу Орукия Салиева атындагы орто мектебинин 10-класстын окуучусу Аскарова Айзат. Адам жана коом сабагынан кайтарым байланыш. Тема чыр-чатак. Чыр-чатак деген эмне? Балдар арасында чыр-чатактын чыгуу себептери ар түрдүү болот. Мисалы, орун бошотпой койгондо, бирөөнүн сырын бирөөгө айтып койгондо, бири-бирине ат койгондо, бир нерсени бөлүшө албай бирөө жеңип, бирөө жеңилгенде, бирөөнүн ою менен макул болгондо. Чыр-чатактын алдын алуунун жана жөнгө салынуу эрежелери: эгер чыр-чатак чыгып кетсе, эч качан мушташып, кокустук болуп кетиши мүмкүн. Аны алдын алышыбыз керек. Мушташуу теринин көгөрүшүнө, жаракаттарга, көңүлдү түшүрүүгө алып келет. Балдар, эч качан досторуңар, бир туугандарыңар менен чыр-чатак чыгарбагыла. Башкалардын оюн сыйлоону, аларды да түшүнүүнү үйрөнгүлө. Эгер силерге алдын ала жасаган иши жакпай жатса, акырын барып түшүндүргүлө. Бул силердин тарбиялуу экениңерден кабар берет. Мектептеги ирекечилик бул чыр-чатактын бир түрү. Окуучулар арасындагы суицид чыр-чатактын айынан келип чыгат. Окуучулар арасындагы чыр-чатактын себептери: кадырып баркы үчүн күрөш, атаандаштык, бири-бирин алдоо, ушак айтуу, бири-бирин басынтып сүйлөө, таарыныч, бири-бирин түшүнбөстүк, кыздар үчүн күрөш жана башкалар. Чоңдор ар дайым кичинелерге үлгү болуш керек. Чыр-чатактын келип чыгышынын себептери: карама-каршылыктар дал келбей калганда. Достор, эч качан чыр-чатак чыгарбагыла. Эгер чыр-чатактын ортосунда кабылып калсаңар, анда чыр-чатактан чыгып кетүүгө аракеттенгиле.